Башкы прокуратуранын маалымат кызматы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кенже уулу Кадырдын билдирүүсүнө берилген жоопту таратты. Буга чейин Кадыр Атамбаев интернетке видео жүктөгөн. Уважаемые кыргызстанцы, резонансные расследования Азаттыка мотивировали нас распутать коррупционный клубок на таможне. И мы нашли факты, подтверждающие, что все ключевые должности на таможне занимают родственники Джейнбекова. Начнем с Генпрокуратуры. Недавно Сапара Исакова приговорили к очередному тюремному сроку. Но мы прекрасно знаем, кто курировал уголовные дела Сапара Исакова. Вот указание Генпрокуратуры, которое направлялось следователям по одному из уголовных дел Сапара Исакова. Анда тарых музейин реконструкциялоодогу коррупция боюнча ишти башкы прокуратуранын бөлүмдөрүнүн биринин жетекчиси Арстанбек Боронбаев көзөмөлдөгөн. Ал президент Сооронбай Жээнбековдун эжесинин уулу деген маалыматты айткан. Боронбаев УКМКнын тергөөчүсүн иш республиканын жетекчисинин көзөмөлүндө турарын айтып коркуткан деген. Кадыр Атамбаев Жээнбековдун эжесинин экинчи баласы Рустамбек Боронбаев түштүк батыш бажысынын жетекчисинин орун басары экенин кошумчалап, президентке байланыштуу деп бир нече фамилияны атаган. Башкы прокуратурадан жазык процедуралар кодексинин 34-беренесинин негизинде прокурор иликтенип жаткан иштердин мыйзамдуу жүрүп жаткандыгын көзөмөлгө алуу укуктуулугун ишти тергөөчүгө тапшырып, тергөөчүнүн билдирүүсүнө ылайык четке кагууга уруксат берип жана аны өзү да четтетүүгө укугу бар деп билдиришти. Мындан сырткары прокурор тергөөчүгө процесстик иш-аракеттерди жүргүзүүгө, ишти иликтөөгө, кылмышты классификациялоого жазуу жөнүндөгү көрсөтмө берүүгө, берилгендерге туура келбесе тергөөчүнүн каршы пикирлерин карап чыгуу укуктуу экенин айтышты. Аны менен катары эле БПдан прокурордун алгачкы текшерүү органдары менен тергөө арызды карап чыгуу боюнча берген тапшырмасы кылмыш ишти маалыматтарды иликтөө боюнча билдирүү жазык процедуралык кодексте каралгандыгын билдиришкен. Буга аталган органдардын милдети экендигин кошумчалашты. Маалыматта 2018-жылы 26-сентябрда аталган көзөмөл орган тарабынан тарых музейин реконструкциялоо боюнча кылмыш иши иликтенип чыкканы айтылат. Кодексте талап кылынгандай иштин жагдайын ар тараптуу толук жана объективдүү иликтөөнү камсыздоо максатында тергөө иштерин жүргүзүү боюнча кат түрүндө тапшырма берилип, УКМКга жөнөтүлгөн. Тергөөчүнүн прокурор берген көрсөтмөнү аткаруусу жазык процедуралык кодекстин 36-беренесине ылайык келет. Аткарылбаган учурда ал өзүнүн жогорку кызматта турган прокурорго иштин жагдайын кагаз түрүндө түшүндүрүп кайрылууга укуктуу. Аталган тапшырма боюнча жогорку кызматтагы прокурорго арыздануу иштин аткарылышын токтотуп калбайт. БПдан бул жаатта УКМКдан нааразылык келип түшпөгөндүгүн айтышты. Боронбаев жөнүндө башкы көзөмөл органынан ал прокуратурада 1995-жылдан бери иштеп келе жаткандыгын, ар кыл кызматтарда эмгектенип, жетекчи да болгондугун айтышат. 2019-жылдын 30-декабрында өзүнүн арызы менен башкы прокуратуранын бөлүм жетекчилигинен бошоп, кезектеги кадрлардын катарына калтырылган. БПдан аталган тармакта иштеген мезгилдери прокуратурага өткөн кызматы үчүн ведомстволук сыйлыктарга татыган деген маалымат беришти.